Эми өзүбүздүн кесип жөнүндө, ушул өзүбүздүн кызматым жөнүндө айта кетсем, азыркы күндө биздин Энес Свердлов районуна караштуу 21 орто мектебинде 1260 бала окуп жатат. 62 мугалим эмгектенет. 4 эл агартуунун отличниги иштеп жатат. Ички мигранттардын балдары, окуучулар, көпчүлүк окуучулар окушат. Алардын социалдык жактан дагы абалы чындыгында бир топ эле кыйынчылыкта турушат да. Эмнеге дегенде квартирада жашашат. Квартира жашаганда дагы тар квартирада биз жанакы сабактан балдар калып калганда, окуучулар сабакка келбей калган учурларда биздин соц педагог, класс жетекчилер үйүнө барган учурда бир 4 квадрат метр, 3 квадрат метр үйдө жашаган окуучулардын жашоосун көрүп тартып келишет, көрөбүз. Өзүм да күбө болгом алга. Ошондой жашоодо, ошондой шартта балдар үй тапшырмасын кантип окушат. Ошол бир эле 4 квадрат, 12 квадрат метр, же болбосо 9 квадрат метр үйдө жашаган 3-4-5 семья жашаса, ошол бир үй бүлөнүн мүчөсү жашаса, анан ал үй тапшырманы аткарганга дагы, сабак окуганга дагы чындыгында көп тоскоолдуктар жаралат экен да. Мен ошону байкадым. Андан кийин сабакка деген баягы жашоо шарттан улам ата-энеси Россияга кетип калгандар, Казакстанга иштеп кетип калгандар бар да, көпчүлүгүчү бар. Анан ошолорду балдар чыныгы балалыкты, чыныгы эненин, өзүнүн атасынын мээри менен алыс болуп калат экен. Башкача айтканда, ошол окуучулардын көзүнөн атасына болгон, энесине болгон кусасын көрөсүң. Алар тайэже, тайкелерин ишенип таштаганы менен ата-эненикиндей мээрим көрө албайт да, мисалы. Анан бир топ биздин билим берүү процессинде кыйынчылыктарды туудурат. Ата-энесин сагынат, сабакка көңүл бурбай чөгүп кеткен учурлар көп болот. Ошол учурда ошол сабакка ошондой мамиле жасай баштаганда биз психологдор иштейт, анан соц педагогубуз иштейт, чакырып тайкесин, тайэжесин же чоң энесин, тайэнесин чакырып, алар менен бирге иш алып барабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Анан эң негизгиси биздин максатыбыз билим берүү, тарбия болгондуктан болушунча ошол билим жана тарбия берип өз деңгээлинде мектеп программасын өздөштүрүп чыкканга бир топ күч аракеттер талап кылынат экен. Балдарыңыздарды, биздин окуучуларыбыздын, сиздин балдарыңыздарды сабактан кечиктирбей, сабактан калтырбай алып келип берсеңиздер, анан кетип атканда сөзсүз түрдө кечикпей, мугалимдин убактысын кармабай, сабак бүтөөрү менен расписание боюнча алып кетип турсаңыздар. Кандай көйгөйүңүздөр бар? Айтыңыздар. Сунукшуңуздар бар, каалооңуздар бар? Ушул Энесай номер 21 мектепте мен ушул буга чейин 2 балам окууну бүтүп, жакшы окуп бүттү, аябай жакшы сапатта окуду. Мына бир чоң кызым окууну бүтүп иштеп жатат. Азыркы убакта уулум университетте окуп атат. Андан кийинки 2 балам да ушул номер 21 мектеп Энесайда окуйт. Кудайга шүгүр баары жакшы. Бири 3 класс, бирөө 1 класс. Ошондой эле ушул жерде иштеп жаткан, эмгектенип аткан эжекелерге рахмат айтам. Ушул жердин жетекчиси Гайда Дүйшөбековнага да рахмат айтам. Потому что бул ушул мектепти алдыга сүрөп, мына ушул жетекчи келгенден баштап алдыга жылып баштагат. Бир да наразы болгон ата-энени көрө элекмин. Баарыбыз эле ыраазыбыз жетекчилерге, мугалимдерге. Мына жакшы сапат, баары мектептин ичи дагы оңолду, мурдага караганда аябай жакшы. Ыраазычылыгыбыз эле бар биз бул мектепке. Биздин мектепте ар бир мугалимдин үстүндө текшерүү, ички көзөмөл, мектептеги ички көзөмөлдүн үстүндөн иштейбиз. Башкача айтканда, ар бир класс, ар бир мугалимдин үстүндө кандай системалуу иш жүрүп атабы, иш жүрбөй атабы текшерилип, катуу көзөмөлдө болуп турат. Анын жыйынтыгы ар бир 3-күн сайын өндүрүштүк кеңешмеде, директорлук кеңешмеде, чейректин аягында педагогикалык кеңешмеде каралат. Бунун баары балдардын билим сапатын жогорулатуу жана татыктуу тарбия берүүгө багытталат да. Саламатсыңарбы, балдар? Отургула. Жакшы окуп атасыңарбы, я? Кандай дептерлериңердин баары текшерилип, үй тапшырмаларды убагында аткарып,
Ана математика сабагынан дейт. Жакшы Азамат. Эжең дагы кол жазмалар оңолуп калыптыр. Айда эже. Жакшы, рахмат сизге. Кол жазмалар оңолуп калыптыр. Күндөлүктөр менен ата-энелер менен байланышып атасызбы? Күндөлүктөрүн текшерип, ата-энелер кол коюп, балаларды убагында коюп күндөлүккө. Ана бул жакта номер 1-2 дептерлер да. Бүт жазуу дептерлери. Кыргыз тил сабагынан кандай жазып атышат? Кол жазмалар оңолуп калды. Катанын үстүнөн иштөө, Сүйлөмдү 3 класс болгондуктан булар мындакей, туура мондай сүйлөмдөрдү талдаганда карандаш менен талдаш керек. Карандаш менен талдап. Жакшы. Жакшы, Азамат балдар, жакшы окуп атпсыңар. Кол жазмаңар оңолуп калыптыр. Математикадан да туура жазып жакшынакай болуп калыпсыңар. Жакшы окуйбузбу? Мынакей карагылачы, жакшынакай. Мына ушундай дептер деген ушундай урунуш керек. Карагылачы, таптаза, жакшынакай. Айткан тапшырмаларын так аткарабыз. Үйгө барганда ата-энеңердин тилин алып сыйлайбыз. Түшүндүкпү? Макулсуңарбы? Убадага турабыз, Анда Азаматсыңар. Саламатта калгыла, балдар, жакшы окугула. Педагогикалык эми татыктуу билим тарбия бериш үчүн күнүнө мугалим өзү сабакка системалуу түрдө даярданып келиш керек. Мына биз дагы завучтар менен завуч алдындагы текшеришти алып атабыз. Башталгыч класстарга текшерүүнү алдык. Ошондой эле силердин жазуу иштериңерди текшерип чыктык. Ал эми жогорку класстан айрым бул жерден атыңарды атасам, таарынып каласыңар, айрым кыргыз тилчилер чындыгында эле кайдыгерирээк мамиле жасап, бир текшерип, бир текшербей, кыргыз тилде жанагы сүйлөм мүчөлөрүнө талдоо жүргүзүш керек. Орус тилчилер жөн эле кирип алып эле упражнение иштетпей, аларга дагы синтаксистик талдоо, морфологиялык талдоо деген, фонетикалык талдоо дегендерди жүргүзүш керек. Биздин директор Умарова Гайде Дүйшөбековна 2014 жылдан декабрь айынан баштап иштеп баштады. Биздин жетекчибиз өзүнүн ишин мыкты билген инсан деп эсептесем жаңылышпайм. Себеби 2014 жылдан бери биздин мектеп буга чейин чынында эле суук болчу абдан. Анда эже Гайдышөбековна келгенден бери ошол эң биринчи ошол ишти аткарды деп баса белгилеп кетсем болот. Андан сырткары Гайдышөбековна окуу иштерине абдан көңүл бурат. Окуучулардын билим сапатын жогорку деңгээлде болушун мугалимдерден талап кылып турат. Мен Мамырова Гүлшан Маматовна, кыргыз тил мугалими болуп эмгектенем ушул мектепте. Гайде Дүйшөбековна жөнүндө айта берсек аябай сөз көп. Себеби бул эже келгенден бери мектептин ичи жана тышына, ошондой эле окуучуларга, мугалимдерге аябай шарт түзүп бергенге аябай аракет кылды. Буюрса баарын баягы эженин кылам деген нерселердин баарын мынакей акырындан иш жүзүнө ашып келатат. Ар дайым биз конкурстарга катышып алдыңкы орундарга ээ болуп келатабыз. Окуучуларыбыз болсо ОРТдан, Олимпиададан жакшы көрсөткүчтөрдү берип жатышат. Эженин адамдык касиети өтө жогору. Коллективдеги 60-тан ашык бизде мугалимдер эмгектенсе, ошонун ар бири менен тил табыша билет. Гайде Дүйшөбековнанын алдыда дагы көптөгөн пландары бар. Биз эми ушул эженин ушул пландардын аткарылышына жалпы коллектив жардам берүүгө, эжени ар тараптан колдоого аракеттенебиз. Себеби окуучулардын билимине азыр биз көңүл бурбасак, анда кеч болуп калышы мүмкүн. Негизи мектепте жетекчи болуп иштеш азыркы мезгилде, ушул мезгилде абдан оор деп эсептейм. Себеби азыркы айрыкча бул жаңы конуштарда тиешелүү деңгээлде тарбия беришибиз керек. Эмне үчүн дегенде, келечек келечек Кыргызстандын келечеги бүтүндөй азыр мугалимдердин энине жүктөлгөн, мектептин жетекчилерине жүктөлгөн өтө ат көтөргүс, мындайча айтканда, жүк деп эле эсептейм. Мен өзүм бала чактан мугалим болууну каалачумун, кыялым болчу. Мен ошол кыялыма жетип иштеп жатам. Башкача айтканда, эң негизгиси балдарга болгон сүйүү.
балдар себеби ушунчалык таза, жаш, негизги талаадагы эле өсүп келе жаткан гүлдөй эле салыштырам мен. Мына ошол гүлдөр куурап калбаш үчүн, тебеленип тепсенди да калбаш үчүн аларды ошо ата-энелер дагы биринчи, мугалимдер жанакы билимге сугарып, гүлгө суу куйгандай, аны өстүргөндөй өстүрүшүбүз керек. Балдар таптаза бул гүл эле деп эсептейм да, кызым. Мына ошол гүлдөрдү биз жакшынакай өстүрүп, жакшынакай даражада ушул өздөрүнө келечекте жакшы мыкты инсан кылып чыгарыш, тарбиялап, билим берип чыгарыш биздин мойнубузга жүктөлгөн өтө чоң жоопкерчиликтүү иш, өтө түйшүктүү иш. Сыртынан караганда мектеп мындай жым-жырт эле балдар кирип чыгып, мугалим кирип чыгып аткандай сезилгени менен мектептин ичинде кайнаган жашоо, кайнаган турмуш. Ар бир жана азыр мынакей тышта эле күтүп турат бир ата-эне баласы менен. Орус класска деп келген, бирок ал орусча биле албайт, өздөштүрө албайт сабакты. Аны эми аны менен азыр жекече сүйлөшүш керек. Сабакка болгон жетишүүсү өтө төмөн болуп атат да. Неден кетип атат? Биз азыр аны менен сүйлөшөбүз, психолог менен жүргүзөбүз. Мен дагы өзүм ушул иште 30 жылдан бери мугалимдик кесипти аркалап келе жатам. Ушул өзүмдүн кесибимди өтө жакшы сүйүп алыптырмын. 3 эркек балам бар. Үйдөгү балдарым дагы кээде азыркы мезгилде чоңоюп, асты үйлөнүп, 2 неберем бар. Экинчи балам политехнический институттун энергофагын бүткөн, РСТ энергетик болуп иштеп атат, 3-муз студент. Бирок баягы ойдогудай татыктуу энелик тарбия бергенге мен ойлойм да, ушу мектептеп жүрүп, кызматтын аркасында жүрүп, ушу татыктуу тарбия, кандай десем, эне тарбия берип атабыз, бирок энелик мээримди тиешелүү деңгээлде бере албай калдым деп эсептейм да. Себеби алар азыр кээде таарынып калышат да. Апа, сиз деген бизге деген, сизге биринчи эле кызматыңыз, жумушуңуз болсо болду. Сизге жумушуңуз болсо эле болду сизге деп ошондой таарынычтар мына бул айтылып калат да, бул ачуу чындык. Эне катары ишиңен абдан мындай бир кейип каласың да, бирок баягы жумушка келгенден эртең менен жумушка келесиң. Бүт ушул жумушка кетесиң да, жумушуң менен берилип, кандай десем, ушу жумушка аралашып кетесиң да, жашооң жумуш болуп калды да. Анан кечке чейин кантип убакыт өткөнүн билбейсиң да. Ушу мугалимдер менен, окуучулар менен, ата-энелер менен кандай иштеп атып эле, кандай убакыт өткөнүн билбей каласың, кечинде кайра кеч барасың, чарчайсың, эртең менен кайра таң атары менен жумушка жөнөйсүң. Мына ошентип 30 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Анан ошо балдарым жанакы таарынып калган учурлар болот. Чындыгында эле мындай эки жак алып барып, балдар менен эс алдырып, аларга мен да андай деле. Мындайча айтканда болгон деле бул болбоптур деле. Азыркы жаштарды көрүп атпайм, ата-энелерди эчтеме эле балдарын каалаган жагын эс алдырып чогуу жүрүшпөйбү. Мен убактым да жок агачы. Чындыгында ушу мектеп менен жашап келе жатам. Себеби балдар келечек, мунга баары бир биз жоопкерчиликтүүбүз деп ойлойм. Мугалим өмөлүү дарак дегенде, бул дагы ошол сөздө абдан туура айтылган. Менин бүтүрүп кеткен окуучуларым азыр ар кайсы тармакта жакшы кызматта иштеп жатышат. Же болбосо жакшы бир үй бүлөнүн ата энеси болуп жашап жатышат. Анан жолукканда ыраазычылыктарын билдирсе, тим элечи бүт балдарыңдын таарынычы да, жумуштан кетирген кемчиликтин баарын унутуп калып, өзүңдү бактылуу сезип каласың да. Мисалы үчүн, врач болсо, мен бүтүргөн окуучумчу поликлиникага барып же больницага барып калсаң, саламатсызбы эже деп тура калып учурашса, ошо сыйлоо сезими жүзүнөн көрүнүп турса, ошондой мамиле жасап турса, демек кандайдыр бир деңгээлде менин үлүшүм бар деп эсептейм да, ошондочу. Мен ошого сыймыктанам. Анан эң негизгиси биз мугалимдердин, жеке өзүмдүн каалоом, бизден бүтүрүп кеткен окуучулар ушу терс жолго барбай, ушул эл үчүн, мекен үчүн кызмат кылса, сыймыктанабыз. Анан жок дегенде бир үй бүлөнүн жакшы атасы, энеси болуп берсе, бул биздин максатыбызга жеткен болуп эсептейм да. Өмөлүү дарак деп, анан кайсы жерде болбосун, базарда болсо да окуучуларың сени жолугуп, сыйлап, саламатсызбы эже, аласыз, кайсы эмне керек сизге, эмнени аласыз деп турат. Жок дегенде базарга барсаң, кайда болбосун, окуучулар жолугуп турат да, көпчүлүк учурда. Кетип баратсаң, токтотуп, саламатсызбы эже, каяка жеткирейин ал деп жеткирип койгон учурлар болот да.
мына ошондо сен мөмөлүү дарак деген ошода бүт баардык тармакта мугалимдердин окуучулары эмгектенишет. Мына эң тим эле мөмөбүз абдан жакшы буюрсачы, көп да мөмөлөрүбүзчү. Ошону менен сыймыктанабыз. Аны сыймыктаныш керек деп эсептейм. Себеби материалдык жак эмес, бул жер руханий жактан абдан сен бай адам болуп каласың да, өзүңдү сезесиң. Бай адам катар сени көпчүлүгү барган жериңде сыйлап турса, эжеде учурашып турса, кандай кызматтар, өйдө жакта иштешеби, ак үйдө иштешеби, же болбосо жанакындай эле базарда отуруп алып сени сыйлайбы, баардык жерде сыйлап турса, мен сыймыгым мындай максатым, мындай мөмөмдү ошондо көргөн болом да, даамын таткан болом. Ошондон биз рахат алабыз мугалимдер. Мен буга чейин Ысык көл районундагы Эркин Керимгазиев атындагы Темир айылында кыргыз тилинде жана адабият сабагынан эмгектенип мугалим болуп жүрүп, тарбия завуч болдум. Андан кийин 6,5 жыл директорлук кызматта иштедим. Ал жакта иштеп жүргөндө дагы көп проектлер, долбоорлор менен иштедим. Сыйлыктарыбыз, андан кийин Бишкек шаарына келип дагы мындай көптөгөн конкурстарга катышып, шаардын мыкты мектеби деген конкурста 2-нчи орунду алдык. Анан биздин Свердлов районунун администрациясы тарабынан ардак грамота менен сыйлашкан. Андан кийин Бишкек шаардык депутаттарынын шаардык депутатынын председатели ушул ардак грамота менен сыйлашкан. Ысык көл районунда Керимгазиев мектебинде директор болуп жүргөн учурда 2008 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин эл агартуунун отличники төш белгиси менен сыйлашкан.